Матавалынан кыянат пайдалануу фактысы боюнча кармалган Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин мурдагы башчысы жана Кылыч Саркарбаевдин туугандары дагы ошол зыяндын ордун толтуруш үчүн 1 миллион сом төккөнү кабарланган. Андан кийин ошол Кара Суу районундагы Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы, эсиңизге сала кетейин, Мунарбек Сайпединов дагы 1 миллион 33 миң 700 сомдук материалдык зыяндык төлөп бергени үчүн үй камагына чыкпадыбы? Анда сот чечиминен кийин алардын статусу өзгөрөбү? Мындайда Сабай айыл өкмөтүндө анан менин сот болобу ушул иштер боюнча? Сөз болот. Эгер кылмыш козголуп, кылмыштын алкагында төлөп акча, ал эгер домашний арест үй камагына чыккан болсо, ал деген жоопкерчиликтен кутулду деген сөз эмес. Ал тергөө убагында камакта отурбайм деген гана түшүнүктү берет. Ал сот алдында жооп берет. Бирок сиз айткан жогоруда көрсөткөн 3 кылмыш боюнча мен билем козголгон. Бирок кандай факты менен эмне кылмыш жасаган эми республика боюнча бардык ишти мен жаттап ала албайм да. Мен болгонума чоң должносттой кызматтагы адамдар боюнча биздин аз көзөмөлдө Ош областында болгон иштер менин маалыматым бар. Бирок кантип соттон чыкты, кандай болду, жооптуу тиешелүү областтын прокурору бар, тергөгөн улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү бар. Эгер мыйзамды бузса, булар жооп берет. Азыр менин бир гана талабым мыйзам боюнча гана тергегиле деп атам. Мыйзамды бузуп кандайдыр аракеттерди жасай турган болсо, тергөөчү кызмат адамдар сөз жооп берет.